Алымдардын бирөөсү айтат, кимде үйүнө салам берип кирип жүрсө дайыма, салам бере турган болсо, ошол үй эч качан берекесиз калбайт экен. Эгер туңгуйга түшүп калган болсо, ошол үйдө тынчтык пайда болот экен. Карыз болгон болсо, ошол үйдө кутулат экен. Аллаху акбар. Эми ойлосо, мен дайыма айтып берем да, эң жакшы үй кайсы үй? Кимдин үйүндө тынчтык болсо. Аялың башыйып турса, балдарың аталып турса, бир туугандарың келип турса, үйүңдө чыр-чатак жок болсо, ошол үй тынчтыктын үйүндө турабы? Ошол үйдө береке бар экен, субханалла. Баарыңар туура айттыңар. Бирок үйүңдө тынчтык жок болсо, таалим болобу? Куран окулабы? Зикир кылынабы? Сый-урмат болобу? Карасак, намаз окулабы ошол? Болбойт да турабы? Бирөө тиги кыбланы, бирөө бул кыбланы карап отурсаң. Бирөө күн чыгыштык, бирөө күн батышты карап отурсаң. Болобу? Ошол себептен үйгө салам берип, үйгө тынчтык тап келиш биринчи зарыл. Кайсы үйгө тынчтык тап келсеңер, мындан айтайын биринчи. Бир сүннөт бар, көрүнгөн сүннөт бар. Бир сүннөт бар, көрүнбөгөн сүннөт бар. Көрүнгөн сүннөт бар, силер айтып аткан нерселер. Бирок көрүнбөгөн сүннөт бул акылмандуулук. Ошол үй бүлөңөргө субханалла тынчтык тап келүү дагы бул акылманчылык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүт мисалы тети сыртта келе атасың, бирөө менен урушуп келе атасың, мушташып келе атасың, банкрот болуп келе атасың, бүшүнө ачууң келип келе атат, эч нерсе жакпай атат, кырып келе атасың баарын. Бүш эч мындай айтканда сен ушундай бир адамсың, мындай айтканда бир мындай жанагындай ит келе атат да ошондо. Бирок эшигиң алдына келгенде